Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагы зат атооштордун жөндөөлүшү деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты зат атооштордун жөндөөлүшүн үйрөнөсүңөр, сулуу ирети менен жазганга көнүгөсүңөр жана ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Зат атооштор ушул 6 жөндөмө боюнча жөндөөлүшөт. Атооч ким эмне, илик кимдин эмненин, барыш кимге эмнеге, табыш кимди эмнени, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Жөндөмөлөр сүйлөмдөгү сөздөрдү бири-бири менен байланыштырып, оюбузду туура жана так айтууга жардам берет. Бул жерде биз тилек менен мышык деген сөздөрдү жөндөп көргөнбүз. Бир сейрек карап, суроолорду берип, карап көргүлө. Биринчи көнүгүү. Аяз атадан кат деген текстти окуйсуңар. Ал жерди окуп, тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди ооз-эки айтып бергиле. Экинчи көнүгүү. Тексттин каармандарынын аттарына жөндөмө мүчөлөрүн улап жазгыла. Нын, га, ны, да, дан деген мүчөлөр уланыш керек. Эдигейдин, кимдин, эдигейдин, кимге, эдигейге. Калган 3 мүчөгө дагы суроо берип, эдигей деген атты жөндөп көргүлө. Экинчи көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарабыз. Үчүнчү көнүгүү дагы жазуу түрүндө болот. Аяз ата деген сөздү бардык жөндөмөдө жөндөп, аларга сүйлөмдөрдү түзгүлө. Жөндөмөлөрдү жазабыз, суроо беребиз. Аяз ата ким? Аяз ата. Кимдин? Аяз атанын. Кимге? Суроого жооп берип жазгыла. Төртүнчү көнүгүү ооз-эки. Боронду, эрмек, дабыл деген сөздөрдү жөндөп, туура жөндөөгөнгө аракет жасагыла. Үйгө тапшырма. Бешинчи көнүгүү.